13-декабрда Нурдуу кайрымдуу кыздар кайрымдуулук фонду жылуулук акциясын өткөрдү. Иш-чаранын негизги максаты энергетикалык кризисте кыйналып аткан мекендештерге жылуулук тартуулоо. Саамалыктын жүрүшүндө аз камсыз болгон жана майыптыгы бар 100 үй бүлөгө 100 тонна көмүр жана азык-түлүк таратылды. Аталган фонддун президенти Гүлзира Бекназарова үймө-үй кыдырып, жарандардын жашоосун өз көздөрү менен көрүшкөнүн, ошого жараша тизме түзүлгөнүн белгиледи. Барып ошолордун өздөрүнүн шарттары менен таанышып, өздөрү барып ар бир үймө-үй карашып, мына ошол үй бүлөлөрдү таап келишип, абдан багы бүгүнкү күндө абдан багы ал акыбалы, мындайча айтканда абдан муктаж болгон үй бүлөлөрдүн списокторун алып келишкен да. Кыздар барып ар бири өздөрү тандап барып алып келишти. Айына 2-3 жолу мына ушундай иш-чара ар бир карайбыз. Ошол ДЦП балдарды баккан, мисалы үчүн энелер үчүн дагы жакында дагы бир проект өткөрдүк. Багы жалгыз бой энелерге моралдык жактан колдоо максатында дагы иш-чаралар өткөн да. Нурдуу кайрымдуу кыздар кайрымдуулук фонду мындан 2 жыл мурда, тактап айтканда пандемия учурунда төптөлгөн. Ошондон бери түрдүү долбоорлорду ишке ашырып, 30 миллион сомдой жардамга кол сунуп келет. Кликсан же гепарин же жанагындай кислородный концентрат жетпей жаткан мезгилде биз ошол 80-90 кислородный концентратты баардык областтарга таркатканбыз. Ошол эле кымбат кликсан гепариндерди өзүбүздүн Турциядагы, Россияда иштешкен партнерлорубузга кайрылып, ошолорду да бекер таркатканбыз. Андан тышкары көптөгөн проектлерди жасап келатабыз. Бул фонд 50дөн ашык ишкер айымдар чогулганбыз тигүүчү тармагынан. Ошол ишкер айымдардын жүрөгүнөн чыккан жылуулугу деп эсептесек болот. Мындан сырткары боз үй тигилип, иш-чаранын жалпы катышуучуларына ысык тамак таратылды. Жардам алган жарандар ыраазы болуп, уюштуруучуларга батасын беришти. Мен бул азыркы жардамга энелер мерими деген фондто учетто турамын. Ошолор аркылуу мен жазылып калдым. Себеби 5 балам бар. 5 баламдын 3-өсү инвалид. Колумдагы балам пересеткага муктаж, боордон ооруйт. Жер тамда батирде жашаймын. Үй суук. Алар көздөрү менен көрүп, билишип туруп, анан ушул жардамга мени жазды. Мен ушул жардам берип аткан нурлуу кайрымдуу кыздардын жамаатына ден соолук каалаймын, иштерине ийгилик каалаймын. Кандай ниет менен, кандай максат менен ушул ишти кылып бизге жардам берип аткан болсо, ниеттерини жаратканым өзү асыл кылсын. Рахмат дагы бир жолу жардам берген кыздарга. Бизде деген Райнста деген уюм бар, ошондо шелтер деген эме бар да. Эме бир үй бар. Ошол жакта жанагы зордук зомбулук көргөн кыздар келип жашашат да. Мен ошол жакты карайм да. Аскор Райс деген блогер байке бар. Ошол байке жазып, ошол байке аркылуу келдик. Нурлуу кайрымдуу кыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иш-чараларды көп өткөзүшөт. Өткөндө 2-декабрда да чоң марафон өткөзүшкөн, аяка да барып катышканбыз.